Kanaldın koruk zonası 15 metrden 30 metrege çeyin boluş gerek. Xudoga topshirdik hammasini. Mayli. Аны карганган туура эмес эке? Мамлекеттин жерин бекер пайдаланганыңыз үчүн штраф салбаганда шүгүр десеңиз болот ошого чыкпайт. Деке деп атпан. Siz özünüz сразу эле сезип турасыз да, жолго чыгып кеткениңизде. 15 күн, 10 күн деген сроктор жок. 3 күн, 5 күн ошондой срокторду бериңиз. Может 5 күн турамбы, может 1 жыл турамбы, шаар үчүн иштеймин, шаар диретке келтирген аракет кыламын. Эми күч кубат берсин Кудай бизгечи. Мен сиздин мына ушунча элдин астында көп жолу айттым, сиздин пул тапканыңызга каршылык жок. Бирок элге зыян келтирбей табыңыз. Элге зыян келтирбей табыңыз. Коркунуч жаратпай. Бирөөнөн сураңчы мынакей. Эң мындай неме патриоттор турат. Зыян келиши мүмкүнбү? Сиз айтыңызчы. Мисалы каналдан суу бүтүгүнө бирдеке тыгылып калса, суу сыртка чыгат. Ошонтасызбы? Битемели көпүрөгүн масуу мер. Битемелиги бир. Ачуройдан кийин көрсөйт умуман зданиялар курулуп жатат. Ага, мындайда Сиз эми мындайда өзүңүздүн күнөөңүздү сезип туруп, меникин хорошо деп баштала берсин, биягынан аягына чейин чыгат бул, аягына чейин чыгат бул нерсечи. Мыйзам баарыбызга бирдей да турабы? Бирдей болуш. Бирдей болгондон кийин мыйзамсыз курулду, значит алыныш керек да, ал жерчи турабы? Сиз өзүңүздүн күнөөңүздү моюнга алып туруп, хорошо, эмеп кое бергиле, бузуп кое бергиле деп коюңуз болду, ошол эле. Эчтеме демек кылдым. Силер үчүн мэр шартты түзүп берип атат. Худога топширдик хаммасini. Mayli. Аны карганган туура эмеспи эке? Mayli, Xudo bor, hammamizga Xudo bor. Nima deyman? Meni qo'limdan ishtime kelmaydi. Birov bilan urushsam, chiqsam, sizlarga qarshi ham chiqa olmayman. To'g'ri ish qilyapsizlar. Birdeke deya olmayman. Мамлекеттин жерин бекер пайдаланганыңыз үчүн штраф салбаганда шүгүр десеңиз болот, ошого чыкпайт. Биrdeke деп атпан. тийбейт тур. Переживать этпеңиз. Бар жогумна 15-не чейин суроо алышты. Көрөсүз кандай жылган. Өткөнкү Оштогу болгон сел, Акбурадагы билесизби? Ушундайдын айынан болгон. Билесизби? Жөн эле ушундайдын ичине мусор толгон, көтөрүлгөн суучу. Суу көтөрүлгөн дагы мына миллиондогон немелерди алып келди. Даже адамдын өмүрүн дагы кыйдыбы? Жаш балдар алып кетпеди ошондой. Билесизби? Ошол эле максат. Анда урматтуу жетекчилер, урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөрдүн баягы ар бир көчөгө неме болгонсуңар, ответственный болгонсуңар. Ар бир көчөнү так, таза, бир дагы замечаниясы жок карагыла. Кимде замечания чыгып, бир жашоочулардан, бир немелерден замечаниялар чыкса, өзүңүздөр баягы жооп бересиздер. Бөлүнгөн, буйрук чыккан билесиздер, Биз мына маалымат иретинде айтып коеюн, ар бир көчөгө бирден кызматкер бөлдүк. Жүрөт, тазалыгын карайт, эмне проблема болуп атат. Мындай неме болгон эмес да, мындай тынчыраак. Ал айтып турат, могу жерде мыйзамсыз курулуш бар экен, мына жерде суу жарылып калыптыр, тиги жерде мусор жатат, бүт проблемаларды сонунда баягы неме болду. Бүт шаардын көчөлөрүнө бөлүп койдук мына. Ошол көчөнү анан маалыматты беребиз. Тиги жерде яма экен. Бир күндө жасай бербесек да бүт маалыматыбыз болот. Ошон үчүн мен канча турам, может 5 күн турамбы, может 1 жыл турамбы, шаар үчүн иштеймин, шаар диретке келтирген аракет кыламын. Аны мына мен башынан баштап айтып келейтам. Ошон үчүн тартип ошондой. Мыйзам чегинде жумуштарды алып барабыз. Кандайсыз, жакшысызбы? Уйкуну бузуп койдук эми, кечиресиз. Ооба. Просто эскертүү иретинде мен сиздерге айтып коеюн, баягы как раз на телевидение бар, неме маалда. Сиз өзүңүз сразу эле сезип турасыз да, көчөгө жолго чыгып кеткениңизде. Курулушуңуз жолго чыгып турганычы. Бул жөн эле мындай көрүнүп эле турат да, баягы неме мененчи. Ошого Нурсултан Ташмаматович неме кылып, бул көчөгө дагы уже бериңиз. Майлыңызбы? Баягы настрой кылып, анан кийин даярданып, булар дагы ана мыйзамды баягы документтерин көрүшсүн, кадастрга болсо кадастрга барып текшертсин, сизге болсо архитектурага болсо архитектурага барып текшертип, бүт мындай даяр болушсун. Анан срокторун өтө узун бербеңиз. Кыска срокторду бериңиз. Түшүндүңүзбү? Баягы мыйзам чегинде баягы анан кийин 15 күн, 10 күн деген сроктор жок. 3 күн, 5 күн ошондой срокторду бериңиз. Мына жашаганда эле үй эмес экен. Карасаңыз муну. Мен мындай неме кылып айтам, минимум 3 метр чыккан. Турабы? Ошол боюнча. Бүгүн жазып чыгат болду.
Анан кийин баягы конфликтный ситуацияны жаратпай бар жогун мыйзам чегинде неме кылабыз. Сүйлөштүк, сиз боюнча. Бул жагын бүтүрөбүз, анан бул жагына келебиз. Ооба. Ошону караңчы. Бак, кемчиликти, туура эмес нерсени моюнга алган бул өтө чоң эрдик да. Чын айтканда эрдик кылдыңыз, аны айткандачы. Өзүңүздүн чечимиңиз менен кылган. Өтө чоң эрдик. Нол алынат окшойт, мына. Булар бар алынат, тигилер алынат. Чоң эне. Но майылына 100 милле проблема, башка проблема жокпу бу жерде? Ооба, анда калганын буза бериңиз. 15 күндө пышабы. Оларда 45 жадым лесенцияларды 45 алып койду. Лесенцияларды алыңыз. Наргинем алабыз. Муну алыңыз. Дуалды алыңыз. Турчу. Тур. Тиги немени алыңыз. Анан кийин муну алганы 5-6 күн кетет. Ооба. Сүйлөштүкпү? Ошо. Давай, баштаңыз. Бүгүн баштаңыз. Бала чаканы крышага чыгарыңыз. Неме кылып тур. Макул эми жүзүмгө багы убал болуп калбасын. Ооба. Документин бердим, документи жилой болсо ham ошондой кыла бересиңер. Кана документ? Mana. Эже документке карабайсың. Сен мен карабайсыңер. Мен сүйлөп атканда туруп тур. Мен айтып атам го, неме. Келиң, архитектура. Присвоение кылып алыппыз. Мына архитектурду. Эже. Именно Нурсултан. Мени караңыз. Нервиштетпеңиз. Хорошо. Нервиштетпеңиз. Азыр Биректасы ошо нервке тиерген кылып. Мен сизден суранып атам, дагы бир жолу. Нервиштетпеңиз, а? Кандайсыз? Бомбу. Ал документ план дем ачкады. Кирип үйдү ham көрүйлөр. Бер темасын өзүбүз бузуктабыз, мына. Эми мени угуңуз. Азыр бар жогу жилой жом. 70-80%. Бул деген канал деген болот. Өзгөн каналы. Сизге эскертүү кагазы келдиби, келбедиби? Келди кече. Канча метрге жылдеп келди? 15 метрден жазып көрдүк. Мыйзам ошондой. Баягы исламда Куран деген бар, ошол менен жашайбыз. Жөн эле мындай кара сөз менен түшүндүрүп атам да. Бул азыр эже мен көргөзүп атасыз, токтоңуз. Куран деген бул конституция, мыйзам деген бар да, жазылган. Каналдын корук зонасы 15 метрден 30 метрге чейин болуш керек. Үстү ачык болуш керек. Анан сиздерге айла жоктон баягы жол жок экен бул жака. Ошол жокко временный деп жазылып турат. Биз көрдүк документтерди. Временный мостторду берген. Ал мост качан гана 2 адам көтөрө ала турган деп конкретно жазылыптыр. Качан гана коркунуч болгондо, суу көбөйгөндө, эгерде ушундай сел потоктор боло турган болгондо, 2 адам көтөрүп туруп алып кое турган мостторго үйүңөргө кириш үчүн гана уруксат берилиптир. Бул жак тиги жол жок экен да вообще. Вообще буларга ход жок, анан айла жоктон ошо ватхоз суу чарба башкармалыгы айла жок временный берген экен, бирок ал жерде конкретно мен немесин кылдым, баягы съемный көпүрө деп коет. Билесиз, ошондой берилген. Ну, бир аз сиз немени сактап атасыз, бирок кантип көтөрүп аласыз муну? 10 адам да ала албайт да. Жеңилирээк ошону конструкцияны ойлонуңуз, темирден. Бышык болсун, бирок баягы темирден жасаса болот, билесизби? Ошону ойлонуңуз. Давай, мусорларды алып, жыла турган жагыңыз жылып, мына жактарды бузуп, сонун иретке келтириңиз. Макулбу? Мына жерлерди тегиздеп, баягы жакшынакай кылгыла. Молодец, мен катырып атат окшойт деп міне. Кандай, жакшыбы? Денсаулык жакшыбы, тынчсызбы? Кантип атасыз? Молодец. Шундай. Биз ам сыйлап эм кылабыз да, мели келгеним анда. Башкаларыңарда иш жокпу? Биякта Темка менен Мырзаков калса болот. Берки налог барыңар жүрөсүңөр. Болот Чермачы калса болот. Кумар калса болот. Жок. Бир көпүрөктү майылдедик. Калганын чечпейсизби? Сплошной жабып атасызбы? Эми бул бузганга кирбейт. Бул үйрөтөлү кандай бузат? Бузганды. Бул жакты тапшырмалар берилди. Азыр по пути немени кете берели. Стройматериал базары 3 метрге кеңейлип атат. 3 метрге кеңейлип, эшигин алды асфальттанып, буйруса. Бүт фасадтарын немелерин бердик. Фасадтарды кандай жасаш керек? Бүт фасадтары сонун жасалып, айттым. Евро стандарт болсун дедим. Буйруса. Архитектор да жаныбызда турат.
баарын элдерге шарт түзүп бермесек болот. Ушул жак өтө жүдөп кетти эле жолдору. Бул жак жумуш кетип атат. Уже жылдырып атышат. Муну дагы баягындай чоң кылып сплошной жаппаш керек. Мына өзүңүзгө мына керекпи? Болду. Муну коюшуңуз керек. Өзү эки адам көтөрүп ала турган деп неме болуп атат. Эки адам көтөрүп туруп жылдырып кое турганчы, баягы түгүн тазалаш үчүн. Качан гана мындай неме Кудай сактасын, ошондой бир бир неме болуп кетсе. Суу көбүрөөк келгенде, көбүрөөк келип кетсе, сел болуп кеткенде. Ушинтип мына Гагарин көчөсүндөгү баштан аяк болбосо да баягы биз өзүбүз пландаштырган жерден баштап бери неме кылдык. Анан бири-бирин атаңдашуу, адамдарда баягы неме боло берет экен да. Бирок бүгүнкү күнү план деген бар. Жөндөн ар жерди чокулап неме кылып кете бербейсиң. Анан бир күндө бүт жумушту бүтүрүш кыйын экен. Буйруса жумуштар шаарда кетип атат, анын эл дагы сезе баштады. Манас көчөсүндө бир канча чоң жумуштар болду. Ал жерде эң чоң көчөбүз Манас көчөсү. Бүгүнкү күндө да мына түнү менен дагы иретке келтирүү жумуштары жүрдү ал жерде. Иретке келтирүү жумуштары жүрүп, чоң бир объекттер 3 метр, даже 3 метр 30 сантиметрге чейин кирген моменттер болду. Буйруса мынакей жакшы ниет менен элибиздин баягы коопсуздугун сакташ үчүн Өзгөн деген каналыбыз бар. Ошонун коргоо зонасын жана ошол эле үстүн ачуу жумуштарын баштадык. Эми күч кубат берсин Кудай бизгечи. Аябай оор маселе. Бул жагы бир аз жеңилирээк жагы. Бул жагында вообще оор немелери бар. Бүгүнкү күндө азыр эскертүү кагаздарын бул жагына бүтүп бергенсе, немесине. Ал жакка эскертүү кагаздарын берип коюш керек. Бул жакты контролдоп алып алайлы. Анан кийинки күндөрдөн баштап бул жакка өтөбүз. Элде атаңдашуу деген нерсе бар да. Анан бияк башталдыбы? Значит, тияк уже даяр болуп калат. Соода менен алек болгондор 15-20 адам, может 50 адам болуш. Мына шаарыбыз 70 000 адам да. Туура. Ошон үчүн биз шаарыбыздын элинин талабын аткарабыз буюрса. Эң туура. Рахмат барыңыздар, жардам берип атканыңыздарга. Рахмат. Шуну до конца чыгарып аягына чейин сизге да чоң рахмат. Мына жардам берип атасыз. Патриотсуз. Өзүңүздүн идеяларыңызды айтып атасыз. Жакшы идеяларды, ошол идеяларды биз алып атабыз буйруса. Бирок мындай проблема көп билесиз. Туура. Кайсы жерден эмне болуп такалып калып атабыз. Атак мынакей баарыбыз бүт мекеме ишканаларды, ошондой эле мэрия кызматкерлерин баарын буйруса мындай ишке салдык. Эң туура. Ишке салдык. Баары өзүнүн жумуштары менен алек болуп атышат. Жумуш эми башталды. Жумуш башталды. Буюрса аягына чейин ишти кылабыз. Мен да колдон келишинче жардам беребиз. Рахмат.